Эрдетип болуп кетти скутер менен. Ошо жөнүндө видео тартып берейин деп аттым эле. Америкада жеке учактар аябай өнүккөн да. Частный кичинекей самолеттер билесиңер. Анан ошолор көп учат. Аварийный ситуациялар да болот. Анан ошондой учактар аварийный посадканы көбүнчө унаанын жолдоруна кылышат да, трассаларда, шосселерде. Ошондой посадка болгон, конгон учурларда дээрлик көбүндө машиналар менен ДТП болот экен. Машиналар менен ДТП болгондо анан илимдүүлөр изилдөө жүргүзүштү, эмнеге ДТП болуп атат деп айдоочулардан сурак жүргүзөт экен. Чоң далдайган жолду ээлеп турган самолетту көрбөй калдыңбы, эмне сүзүп алдың, токтоп турса дейт да. Анан не болот экен десе, көрсө адам психологиясы жолдо баратканда самолет алдыма чыгат деген күтүү жок экен. Алдыма самолет чыгып калышы мүмкүн деп күтпөйт экен. Ошонун артынан самолет чыкса, самолетту мээси фильтровать жок деп көрсөтүп коет экен. Жоктой болот. Адам кадимкидей көрбөй калат экен буквально. Ошон үчүн бизде дагы самокаттар, скутерлер эми азыр кичине көнүп калдык. Башында кандай эле десе, жолду көргөнү мындай күтпөйт элек да. Жолдо машина айдап бараткан жерде самокат чыгагыларын. Мен да бир-эки жолу ушундай болгом. Алдыман келаткан самокатты көргөн эмесмин да, бурулуп жибергем. Байкуш мен сүзүп алайын деп. 3-4-5 шыгы коштуруп сөккөн да. Күнөн билдим. Ал көрбөй калат экенсиң. Мээң отключать этип коет экен самокатты, скутерлерди. Ошон үчүн самокатчиктер, скутерщиктер абайлап айдаш керек. Айдоочулар көнгөнгө чейин да көп бар.